1991 жыл. СССР тарап түрк тектүү элдер эгемендүүлүккө жетишкен учур. Жер жүзүнүн картасында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Азербайжан мамлекеттери асмандагы жылдыздай пайда болгон кез. Бул жаш өлкөлөргө эң биринчи болуп боордош Туркия мамлекети эгемендүүлүгүн таанып, туугандык колун узаткан. Тарыхы, тамыры бир болгон бул жаш өлкөлөрдүн үнү көп. Алдыңкы катардагы мамлекеттердин катарына кошулуусу үчүн боордош Туркия Республикасы бул өлкөлөргө ар тараптан колдоо көргөзө турган уюм түзүүгө белсенет. Бул уюм 1992 жылы Туркия Республикасынын премьер-министрине караштуу Түрк кызматташтык жана координация агенттиги, кыскартып айтканда ТИКА деген ат менен түзүлдү. Бүгүнкү күндө ТИКА агенттиги дүйнөнүн 5 материгинде 54 мамлекетинде иштеген уюм. ТИКА агенттиги акыркы 13 жылдыкта 140 мамлекетте 17 000 долбоорду жүзөгө ашырган уюм. ТИКА Туркиянын Африкадагы жапа чеккендерге сунган колу, Балканга берген кайрымдуулугу, Орто Азия, анын ичиндеги Кыргызстанга арнаган колдоосу. ТИКА бардык жерде, кай жерде ачкачылык болбосун, ТИКА азык-түлүгүн көтөрүп ошол жерде. Кайда билимге суусаган адам болбосун, ТИКА мектептин эшигин ачып ошол жерде. Кайда гана болбосун, ТИКА ар бир жардамга муктаж адам баласынын босогосунда. ТИКА кыйын кезеңде, татаал учурда кел берилип сунган кол. Туркия Республикасынын премьер-министрине караштуу ТИКА агенттиги 1993 жылдан тартып, боордош Кыргыз мамлекетине билим берүү, инфраструктураларды өнүктүрүү, айыл чарба, эки тараптуу тажрыйба алмашуу, маданият багыттарында көмөктөшүп келет. Кыргызстандагы 24 жылдык ишмердүүлүгү ичинде жалпы бюджети 60 миллион доллардын тегерегин түзгөн, жүздөгөн долбоор ишке ашкан. ТИКА кайсы багытта иш алып барат? Биринчи, тажрыйбаларды бөлүшүү. ТИКА эң биринчи кезекте Туркия менен Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердин ортосундагы тажрыйба алмашууларды камсыздайт. Белгилүү бир мамлекеттик мекемеде иштеген адис Туркияга барып ал жактагы мекеменин процедурасы менен таанышат. Ал жерден ар кандай усулдарды үйрөнүп келет. Экинчи, социалдык жана инфраструктуралык өнүктүрүү боюнча жардамдар. ТИКА агенттиги жерлерде мектеп жана бала бакча куруу, көпүрө салуу, таза суу чыгаруу, канал оңдоо сыяктуу элге пайдалуу иштерди кылат. Үчүнчү, маданий кызматташтык. ТИКА агенттиги маданий багыттагы иш-чараларга көмөк көрсөтөт. Буга жолугушуу кечелерин өткөрүү, китеп чыгаруу, ар түрдүү маданий программаларды уюштуруу иштери кирет. Түрк элинин маданият кечелерин өткөрүп, кыргыз эли менен туугандык алакалардын чындалышына шарт түзөт. Төртүнчү, билим берүү багытында колдоо. ТИКА агенттиги билим берүү жаатында мектеп салуу, акысыз курстарды өткөрүү, окуу жайларды заманбап техникалар, окуу куралдары менен камсыздоо иштерин кылат. Бешинчи, ден соолук багытындагы жардамдар. ТИКА агенттиги Кыргызстандагы ооруканаларга медициналык жабдыктар түрүндөгү акысыз гранттарды берет. Ошондой эле ооруканалардын капиталдык оңдоп түзөө иштерин жасап берүү менен бирге, медицина кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу максатында Туркияга окууга жиберет жана Туркиядан дысыккан врачтарды чакырып, медицинадагы жаңы ыкмалар, жаңы технологиялар жаатында тажрыйба алмашуу иретиндеги тегерек столдорду, семинарларды уюштурат.